Har bir жақсы қылық ішке сооптор берилет. 10 эседен баштап 800 700 эсеге чейин дегеним эсептелген сооптор. Ал эми бир нече соопторду Алла Таалам эсепсиз кылып койгон. Ошол сооптордун бири бул кимде ким орозо кармаган болсо, Алла Таалам ошол адамдын орозо кармагандыгына өзгөчө соопторду берет. Орозонун соопторуну ошол орозо кармаганга өзүм беремин деп Алла Таала айткан. Эмне үчүн десе, ошол орозо кармаган адам Алла Таала үчүн өзүнүн жеген ичкенин, өзүнүн каалоолорун кал саллаа үчүн өзү үчүн таштагандыгы үчүн. Анан экинчи нерсе, бул ибадат инсан менен жаратуучу Алла Тааланын экөөнүн ортосунда гана болгондуктан Алла Таалам бул ибадаттын сообуну өзгөчө кылып, чексиз кылып койгон. Орозо кармаган адамды кайсыл убакта орозосун ачып коет, элге көрсөтпөй жеп коебу. Кээ-бирки сөздөр, кээ-бирки кемчиликтер. Инсан эгерде ыйманы болбосо, ошо орозону кармай албайт. Ошондуктан Алла Таалам орозонун сообуну ушундай чексиз кылып койгон. Алла Таалам баарыбызга ушул орозо айында орозону жакшы кармап, амал кылып, Куран менен, ибадат менен, намаз менен өткөзгөнгө Алла Таалам насип кылган болсун. Ушундай сонун жерге келдик.